Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына болгон иш сапарларын улантууда. Бүгүн 4-июлда мамлекет башчысы бир күндүк иш сапары менен Баткен облусуна барды. Иш сапардын алкагында президент Баткен районунун жана Баткен шаарынын жашоочулары менен жолугушуп, социалдык, экономикалык тармактын объектилерине барат. Кыргызстандын Россиядагы жаңы элчиси Аликбек Жекшенкулов Россиянын президенти Владимир Путинге ишеним грамотасын тапшырды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирет. Маалыматка ылайык, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчыларынын алдында сүйлөп жатып, Владимир Путин Кыргызстан менен мамилелер стратегиялык өнөктөш жана союздаш мүнөзгө ээ. Биздин өлкөлөр евразиялык интеграция процесстерине катышууда. Анын ичинде Евразиялык экономикалык союздун алкагында тыгыз өз ара байланышта. ЖКК багыты боюнча эл аралык жана аймактык коопсуздукту камсыздоо маселелерин иштетүүдө. Март айында өткөн Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапар соода-экономикалык, аскердик, техникалык, маданий, гуманитардык жана башка багыттар боюнча кызматташуунун жаңы баскычтарын жаратты деп белгилеген. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз ташылып келе жаткан жыгач материалдар табылды. Текшерүү иштерин мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери 2-июлда Ак Тилек автожолу көзөмөл өткөрмө пунктуна жакын жайгашкан транспорттук контролдоо жана товарларды эсепке алуунун убактылуу пунктунда жүргүзүшкөн, деп билдирди ведомствонун басма сөз кызматы. Унаанын айдоочусу жүк үчүн уруксат берген документтерин көрсөтө алган эмес, 25 куб метр жыгач материал ташып келе жаткан автоунаа убактылуу токтотуу жайга коюлду. Бузуу фактылары боюнча материалдар чара көрүү үчүн мобилдик топко берилген. 3-июль күнү балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунун мурунку директору Алексей Петрушевскийди сот үй камагына чыгарды. Бул тууралуу анын жактоочусу Диляром Низамова кабарлады. 1-май райондук соту Петрушевскийдин бөгөт чарасын өзгөртүп, тергөөчүнүн сунушу менен бул чечимди кабыл алган. Петрушевский ден соолугуна байланыштуу 6 августка чейин үй камагында болмокчу. Эске салсак, Петрушевский 6-июнда УКМКга суракка чакыртылып, ошол эле күнү ага карата кылмыш жаза кодексинин 321 негизинде айып тагылып кармалган. Нарын облусунун Кочкор районунда орто мектепти бүтүрүүчүлөргө айрым аттестаттар ката жазылып берилген. Бүтүрүүчүлөрдүн биринин аттестатынын сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланды. Анда орус тилинде жазылган бетинде «Окончила среднюю школу» деп турат. Билим берүү жана илим министрлиги Кочкор районунда 10 аттестатка ката жазылганын моюндап, алар алмаштырыларын билдирди. Эске салсак, буга чейин дагы жөнүндө деген сөздөгү «н» тамгасы «ң» болуп жазылган ката аттестаттар берилген болчу. Бул үчүн жогорку кеңеште бир топ депутаттар министр Гүлмира Кудайбердиеванын ишин сындашкан. Бишкек шаардык милициясы Айчүрөк соода борборунун жанынан чет элдик жаранды сабаган шектүүнү кармады. Нигериялык жаранды сулата сокту делген адам 3-июлда кармалды. Маалыматка ылайык, ал Ысык көл облусунун 1997 жылы туулган тургуну болуп чыкты. Кыргызстандагы Кембридж мектебинде иштеген нигериялык мугалимди 2-июль күнү белгисиз бирөө оор токмокко алып, жабырлануучу оор абалда ооруканага түшкөн. Учурда ал реанимацияда дарыланууда. Аталган окуяны Свердлов райондук милициясы жазык кодексинин 138 беренеси саламаттыкка оор зыян келтирүү менен кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Шектүү ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.